Буга чейин Балыкчы шаардык мэриясы жана шаар прокуратурасы тарабынан Балыкчы шаарынын автовокзалы мыйзамсыз жеке тарапка менчикке берилип кеткендиги аныкталган. Шаардык прокуратура мыйзамсыз менчиктештирилип алган жеке тараптын укук аныктоочу документтерин жокко чыгартуу үчүн сотко доо арыз келтирип, кароонун жыйынтыгында документтер сот органдары тарабынан жараксыз деп табылган. 11.06.2024 жылы чечимдери менен жокко чыккан. 3 күндүн ичинде өткөрүп берүүңүздөр керектигин билдиребиз. Ушун сиздерге чыдап коелу. Ошентип жалпы аянты 1,67 гектар болгон. Орточо базар баасы 85 миллион 501 миң сомду түзгөн Балыкчы автовокзалы мамлекетке кайтарылган. Стратегический объекти эч кандай менчикке болбош керек деп сотко берип, ошол сот процесстери жүрүп, Кудайым буйруп, мынакей Балыкчы шаарынын соту, областной сот, Ысык-Көл областынын соту адилеттүү кылып чечим чыгарып беришти. Мынакей Кудайым буйруп мамлекет тарап жакка өттү да. Бул автовокзалды биз Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлиги менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия биргеликте ушул автовокзалды жасайбыз. Кудай буйруса эмки сезонго биз даярдайбыз да. Азыр бүгүн ушул жерде биз проектин жасап, ишке планга отургузуш үчүн бул Байгорозов Сүйүн байке бул автовокзалды соттон утулгандан кийин бизге бошотуп бериш керек да. Бул жерде ээлик азыр мамлекет ээлик кылат да. Биздин жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия, анан ФУГИ биз ээлик кылабыз. Ошол себептен бул кишиге бул жерде азыр иш жүргүзүп атканы мыйзамсыз. Автовокзалды жасап, өзүнүн багытында иштетишибиз керек. Автовокзалдын ичинде зал ожиданиясы, комната, матери бардыгы талаптагыдай болуш керек. Эми Балыкчы Бишкек каттап аткан маршруткалар, Балыкчы Бишкек каттап аткан таксилер, Каракол Балыкчы, Кудай буйруса жакында түндүк түштүк жолу ачылат. Ошол жерден Балыкчы Жалал-Абад каттаган таксилер, маршруткалардын баары жеке менчиктин чөнтөгүнө эмес, биздин Кудайым буйруса Балыкчынын элинин бюджетине эми акча төлөй башташат. Кудайым буйруса. Азыр бир эле адамдын кызыкчылыгына эмес, азыр жалпы шаарыбыздын, мамлекетибиздин кызыкчылыгына ушул автовокзалыбыз Кудайым буйруса иштейт. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Балыкчы шаарынын элине, укук коргоо органдарына бардыгына терең ыраазычылык билдирем. Адилеттүү, жакшы талап коюлуп, автовокзал мамлекет тарап жакка чечилди. Мамлекетке алынган автобекетти талапка ылайык калыбына келтирүү үчүн аны мурда мыйзамсыз ээлеп алган адам толугу менен бошотуп берүүсү шарт. Вокзалдан чыгаруу боюнча эскертүү алып келип бердик. Бул 3 күн ичинде алуу боюнча эскертүүгө кол коюп беришти. Милдеттеме алдык. 3 күн ичинде чыгарылбаса, бул сот аркылуу же сот аркылуу, ошондой эле сот исполнительдүү аткаруу кызматкерлери менен жана милиция кызматкерлери менен келип чыгарганга душар болобуз. Кошумчалай кетсек, эми шаардык автобекет өз багытына коюлса, ал шаардык мэриянын алдында жаңы ачылган автотранспорттук кызмат көрсөтүү жана жүргүнчүлөрдү ташуучу ишкананын балансына өткөрүлүп берилмекчи.